өндүрүштөгүн сенсиңби депчи өрүп эле калбайсыңбы? Алардын балдары Европада. Жерге жата калдыңыз. Көбүнчө 1-май райондук иштер бөлүмүндө тырмакчанын ичинде конокто көп болдум. Сотто эмне үчүн кыргызча сүйлөйм деп туруп алдыңыз? Ооба, тил белгиле, түркчө, кытайча, англисче баарын үйрөнгүлө. Бирок эң биринчилер эне тилде сүйлөгүлө. Эң биринчилер кыргыз тилде сүйлөгүлө. Орусияда мигранттарыбыз жумушсуз калып атат. Келгиле. Канчалаган жерлер турат. Дыйканчылык боюнча иштейбиз. Өндүрүш мырза, суроолор кыргыз тилинде болот. Сиз өзүңүз каалаган тилиңизде жооп бере берсеңиз болот. Рахмат. 1-май райондук соту сизди Орусиянын элчилигинин астында согуш болбосун деп тынч акцияга катышканыңыз үчүн соттоду, айыпка да жыкты. Кандай кабыл алдыңыз? Соттун чечими менен макулсузбу? Ооба, жакында ушундай бир өзүм каалабагандай бир окуя болуп өтүп окшойт. Украинадагы агаламат согушту токтотсун Путин мырза. Бул абдан туура эмес, адамзатка каршы кылмыш деген талап менен 17-март күнү Кыргызстандын Бишкектеги орун алган орус элчилигинин алдына тынч пикетке чыккам. Ал пикетте белгилүү укук коргоочу жалаң эле Кыргызстанда эмес, Орто Азия чөлкөмүндө ал турмак Европага чейин аты белгилүү укук коргоочу Азиза Абдрасулованы колдоп, жан дили менен ошол кишиге тарапташ болоюн деген ниет менен барганбыз митингге. Бирок милиция кызматкерлери эмнегедир биздин кадамдарды мындай бейбаштык, туура эмес иш чара катары кабыл алып, ал жерден кетүүгө мажбурлашты. Аягы барып, ошол соттук ишке такалдык. Ошол менин көтөргөнүм жарандык активист катары орус тилинде жазып алгам. Эми орус элчилигинин алдына баргандан түшүнүктүүрөөк болсун, башкаларга дагы түшүнүктүү «Нет войны» деген мындай кичинекей коробкага эле илеп белгиси менен. Эмнегедир ошол сөзүм жакпай калганбы? Анан дагы алардын өздөрүнүн айтымына караганда 11-апрелге чейин Кыргызстанда мерчемдүү жерлерде, Ак үйдүн айланасында, орус элчилигинин алдында, Ала Тоо аянтында биз тынч жыйындарды өткөрүүгө укугу жок экен. Бул теңирден тескери иш, туура эмес. Райондук соттун ошол чыгарган токуган токуму сөз эркиндигине, адам укугун коргоо, жактоо маселесине келгенде карама каршы болот. Туура эмес. Биз ошого каршы чыкканбыз. Анан азыр райондук соттун ошол өзүнүн оюн эркин билдирүүгө чыгып, бирок кармалып иши сотко чейин өткөн биз жарандык активисттер, мен, Динара Ошрахунова, Азиза Абдрасулова үчөөбүз 3 000 сомдон айыпка жыкты. Эми апелляциялык арыз менен кайрылдык. Жакында азыр белгилүү боло элек качан иш кайрадан карала тургандыгы. Бирок мен карамандай каршымын. Бул деген дагы эле барып эле адамдын укугун чектөө, сөз эркиндиги муунтуу. Анан мени эң бир таң калтырганы райондук милицияга Орусиянын Кыргызстандагы элчилигиндегилер кайрылыптыр. Тынч жыйындарды бияка өткөрбөсүн депчи. Кызык, биздин Орусиянын бир губерниясы же бир область эмеспиз да. Алар эмне үчүн Кыргызстандын ички иштерине чейин киришкенге акысы бар. Мына ошо мындай ар намыс деле керек болчу да, ошол органдын кызматкерлери. Же болбосо урматтуу мырза, ички иштер министриндегилер айтса болмок, кайта аларды болушканча өздөрүнүн жарандарын минтип кысымга, ана мындай моралдык жактан жабыркатпайтчы. Туура эмес, макул эмесмин. Сотто эмне үчүн кыргызча сүйлөйм деп туруп алдыңыз? Менин билишимче сиз орус тилин дагы жогорку деңгээлде билесиз. Эми өзүм кыргыз болсом, кыргыз мамлекетинин жараны болсом, анан иш, соттук иш ошо Кыргыз Республикасынын ичинде болуп атты.
ошо соттук процессти алып барып аткан судьядагы кара көз кара каш кыргыз туруп эле анан эмне үчүн мени өз эне тилимде көрсөтмө берүүгө каршы чыгат? Абдан таң калыштуу. Ошо процесс башталган учурда эле мен дароо эле айттым. Анткени мен сездим алардын мамлекеттик тилге каршы иш аракетинчи. Жанагы милициялар кармап кеткенден кийин райондук ички иштер бөлүмүндө кыргыз эле жигит тергөө ишин чылкый орус тилинде жүргүзө баштады. Мен алга убагында эскерттим. Бул туура эмес. Мен кыргызмын. Орусча жооп бербейм. Сиз туура эмес кылып атасыз. Кыргызча тергөө жүргүз деп. Анан шакылдатып эле макул байке деп эле басып аткан. Анан кийин протокол түзгөнө барганда дагы карасак, ал мындай алдамчылык да туура эмес. Өзү укук коргоо органында иштеп атат. Анан ошо мен күнөөлүү адам катары тергөөдөн өтүп атсам, ооба байке деп коюп, иштин баарын расмий тилде токуганы бул бейбаштык болчу. Анан ичимден сыздым дагы, мейли анда эсте болот да. Сотко барганда мен такыр орусча сүйлөбөйм дедим. Сотко барганда ошол ишти алып барган судьяга мен дароо эле айттым. Ал сурага электи эле мен кечирип коюңуз урматтуу сот, мен көрсөтмөнү мен күбө катары өтүп аткам да, Азиз Абдрасуловага. Көрсөтмөнү эне тилде берем, кыргызча берем десем, дароо эле теге паспортумду берип бер, анда отуруңуз, суралбайсың деген мааниде да. Бул мага абдан оор тийди. Айтайын дедим, бирок токтолдум, бирок Азиза Абдрасулова белгилүү да канткен менен да. Ал эне катары, укук коргоочу катары, анан өзүнүн тилин баалаган күчтүү айым катары ошол жерден аны отургузду окшойт соттучу. Мамлекеттик тил болуп атса. Өзүбүз Кыргызстандын жараны болуп туруп, эмне үчүн андай эне тилде сүйлөөгө тыюу салат болбойт. Мен дагы кыргыз тилинде көрсөтмө берем. Токтонасырып чыга турсун, андан менден кийин аны сураңыз деди. Анан ошого муюуду окшойт. Абдрасулова таптатына кайрылып көрсөтмөнү кыргыз тилинен берди. Анда мен бардым, жанагы мени орусча сүйлө деген сот унчукпай калыптыр, кыргызча көрсөтмөнү бердим. Мен муну менен эмнени айткым келет? Мамлекеттик тил деп айтабыз. Конституцияда жазылган. Анан эмне үчүн ушинтип басмырлайбыз ушундай учурларда деле? Бул биринчи жолку окуя эмес. Көрүп билип эле жүрөй, чоң жыйындарда эле толтура зал негизги кыргыздардан турса деле, мындай эми орой айтсам жерге мындай чоёктошуп орус тилинде алып барышат. Карамандай каршымын. Тилер тилди сыйлагыла, эне тилди сыйлагыла. Ооба, көп тил билген жакшы, көп тил билсең ошончо дил билесиң дейт да. Мага десең, слава полку Игореве орусчаны, орустардын эмесин орус тилинде чылкый сайрап айтып бер, мен браво деп колдойм. А бирок мамлекеттик тил деген тил болуш керек. Анан жагдайга карап, же болбосо жанагы орус тилди билгендер, орус тилинде сабаттуу сүйлөгөндөр, булар заманбап адамдар деген бир келесоо сыяктуу бир көз карашка, ой пикирге карамандай каршымын. Сен тимеле 5 тилде артык сүйлөсөң дагы эң биринчи кыргыз тилинде сүйлөшүң керек. Ошол сенин маданиятың, ошол сенин баркың, ошол сенин адамгерчилигиң, ошол сенин жарандыгың. Ошо чакырам мамлекеттик кызматкерлерди, органда иштегендерди, медицинада түрдүү тармактарда иштеген замандаштарымды айтарым, эң биринчи эне тилде сайрагыла, эне тилде барктагыла. Дагы бир мисалды келтиргим келет. Ошол окуянын алдында эле улуттук госпиталда мен дарыгердин кароосунан өткөм.
эмнегедир ошол күнү чылкы кемпир чалдар экен,оорлуу адамдардын баардыгы. Кардиолог айым орто жашап калган эле кыргыздын татынакай сулуу кыз экен. Тиги ooрлуу адамдарды орусча кайрылып адамдаргачы орусча көрсөтмө берип атты, мага жаккан жок. Мен өзүм да анын кабыл алуусунда болдум. Ооруган жеримди болгон мындай маселемдин баарын кыргызча айтсам, ал мага орусча жооп бератты. Мейли дедим. Анан бир учур келди, түштөнүү маалы болуп калды, аягына чыкпай калды. Залга чыктык, күтүп отурдук. Баягылар тамактанып эле атат. Убакыт өттү. Анан тынчыбыз кетип, эшикти такылдатып, түштөнүү бүттү окшойт. Кире берелиби десек, жанагы орусча такылдап сүйлөп аткан доктур айым эмне өлүп баратасыңарбы деп таптатынакай эле кыргызча айтты. Мына көрдүңүзбү? Антип эметпеш керек да. Сен иш маалыңда сага кемпир чалдар, мүмкүн сиздин ата энеңиз менен тең кыргыздын жарандары орус кыргызча айтып, орус жөнүндө айтып атса, сиз жана болбой эле орусча такылдап, кээ бирөө түшүнбөй эле эмне дейт эле, медицинский терминдер бар да деп сурагандар болду. Анан антпек эле да. Кыргызсың, кыргыз бол. Орусчаны керек учурда сүйлө. Ошондой бул маданиятсыздык, өзүн өзү жогору коюу деп эсептейм да. Анан мамлекеттик иш-чараларга мейли алар орусча, кыргызча өткөрүшөт экен. Бирок биз жарандык коомдагы жалаң кыргыздар отурса деле иш-чараларды көбүнчө орусча өткөрөбүз да. Буга пикириңиз кандай? Эмне деп айтат элеңиз? Ал деле туура эмес, мен деле жарандык коомдун активдүү өкүлдөрүнүн бир катары болом. Анан жарандык коомдо ар кандай деңгээлдеги замандаштарымды көрүп жүрөм, бирок бул туура эмес. Жогоруда айтпадымбы? Биринчи эне тилди сыйлагыла. Анан эч орусча өткөрүүгө, кайсы бир иш-чараны өткөрүүгө муктаждык болбосо деле, анан эле орус тилинде сайрай берген өзү ошо мамлекеттик тилге жасаган туура эмес мамилеңерди көрсөтүп атат. Силер жарандык коомдун өкүлдөсүңөр, тескерисинче ошо тилди багыттап, тилди сыйлоо жөнүндөгү милдет иш-чара силер тараптан болуш керек, колдоо болуш керек. Анан мен мындай көрүнүштөргө каршымын. Паспорттун кыргыз, кара көз, кара каш татынакай кыргыздын уулу, ала толук уул кыз болуп туруп, анан тиги орусча сүйлөгөн, бул мен айтар элем маданиятсыздык, тартипсиздик. Өзүң апа, ата деп төрөлгөнсүң да, аягына чейин апа ата бол, анан мама, папа деп, анан дагы башка жака, башка бир элдин маданиятын таңуулагандай болуп атасыңар да. Ооба, тил белгиле, түркчө, кытайча, англисче баарын үйрөнгүлө. Бирок эң биринчи силер эне тилде сыйлагыла, эң биринчи силер кыргыз тилде сүйлөгүлө. Ошондо силерде суктангандар көп болот. Силерден таалим, тарбия алгандар болот. Силерди идеал тутушу мүмкүн. Болбой эле мен дикциям келишет, анан мен заманбап көрүнгүм келет деп эле, анан тиги орус тилинде сүйлөгөндүн өзү мага анча жакпайт. Өзгөчө акцияларыңыз менен айырмаланып келесиз да, идеяларды кайдан аласыз? Мен өзүмдү өзүм мактагандай болуп калам да. Кайсы бир акцияны өткөрөрдүн алдында мындай шаш-пушу эле плакатка бир сөздү жасагалы эле чыга калбайм. Ойлоном, толгоном дегендей. Анан жанагындай кошумча тиги бир эпизоддорду ойлоп чыгарганым, ошол мен чыккан акция жеткиликтүү, түшүнүктүү болсо экен, таасирдүү болсо экен деп бир элементтерди пайдаланам. Туура.
30 жылга жакындап калды. Жарандык коомдун өкүлү катары ар кандай акчаларга чыгып катышып жүрөм. Дегенде алгачкы жылдары плакат менен эле чыкчумун, плакатталга жазып чыгып. Кийин мындай күнүмүш адатка айланып калгандай болду да, анан бир жолу ойго түштү. Токтонатыр эмне эле барып эле плакатын көтөрүп тура калат. Жазгандар болду, орусча, кыргызча. Плакатыңды көрсөттүң, эмне кылдың, эмне болду, колуңдан эмне келет? Чо толку. Жөн эле чыга бересиңби депчи. Ошондон баштап ойлоно баштадым да, мүмкүн плакаттан башка да бир элементтерди, кошумча каражаттарды пайдалансам түшүнүктүү болор деп анан ошондой кошумча каражат, кошумча бир тиги кыймыл аракеттерди образ түзүп дегендей чыга баштадым. Айрымдар азыр түшүнүшөт, кээ бирлер эми 5 кол бирдей тең эмес да. Колдогондор бар, каршылар бар. Бул ошондой дейт. Мен өзүмдүн эмнени айткым келди, ошол мен айта турган оюм ошо аудиторияга, мен замандаштарыма жетсе, түшүнүктүү болсо, ошого ыраазымын. Өзүңүз айтып калдыңыз, 30 жылдан бери ушул жарандык коомдун активдүү мүчөсү болуп келем деп. Кайсыл бийликтин тушунда сизге коркутуулар, үркүтүүлөр көбүрөөк болду? Көп жыл болду, эмнегедир могу Кыргызстанда президент болуп шайланып келгендердин ичинен эң көп мындай органдын кызматкерлери тарабынан кармалып, ар кандай кырдаалдарда туштуккан учурум Бакиевдин заманында болду. 10-чу управление дейт, 12-чи управление деп эле көп угам, бирок түшүнбөйм да, алардын эмне үчүн 12 10 деп айта берет. Анан тиги Ленин райондук иштер бөлүмүндө, көбүнчө 1-май райондук иштер бөлүмүндө тырмакчанын ичинде конокто көп болдум. Элелден кеч кармашат, түндүн 1 окумуна чейин талашып тартышабыз, бирдеменин токугулары келет, айтып дейм. Анан бирок чыгып кетчүмүн. Бирок ишим сотко өткөнү биринчи болду. Өткөндө жанагы штраф төлөп калганым. Анан ошол эң көп кармалган учур Курманбек Бакиевдин учурунда көп кармалдым. Элчиликтин астында өткөн тынч митингдердин биринде жерге жата калдыңыз. Ар кандай учурлар болот. Ошол Украинадагы согуш токтосун деген көп мындай жаштар, ар түрдүү муундагы өкүлдөр катышкан ошол тынч жыйын учурунда ошондой окуя болуп кетти. Мен жаша Украинада деп жазып алып, анан жата калдым. Анткени бир апаларды сыйлаш керек. Бир апа келип эле аябай мындай орой, туура эмес мага пикирин айтты, мындай каргаган сыяктуу. Эми мындай өлгөндү көрөйүн, өндүрүш деген сенсиңби депчи, өлүп эле калбайсыңбы? Эмне эми тиги орустар сага эмне кылып атат? Сенин деле балдарың угуп атам, тиги Орусияда турбайбы? Анан эмне анчалык эмне болуп кетти? Анан эми ал апа менен сырдашып маектеше турган учур эмес да. Тынч жыйын учурунда ызычуу болот, ар кандай адамдар чогулуп туруп, жанагы провокаторлор деп коет. Ошолор желиштүү жаман көздөрү менен карап, түртүп кетип, сүрүп кетип, атайын уюштулганбы? Анан апа бул абдан оор маселе. Ооба, мигранттарыбыз бар, туура. Ал башка маселе. Эми согуш болгон туура эмес да. Эми ошол Украинадагы болгон окуяны биздин Кыргызстанда орустар баштап калса кандай кылабыз? Өлүп талып эле анан ыйлап сыйлап эле жүрө беребизби? Антпеш керек да. Бул эркин, көз каранды эмес кыргызстанбыз, өз оюбузду айтабыз. Антпеңиз.
койчу анан дагы бир жаш бала дагы мага акарат келтирген уят сөз айтты. Анан мен күтүлбөгөн жерден буларга түшүнүктүү болор бекен деген анан өлгөн адам катары жолго эле жата калдым. Бу жерде плакатым бар болду, жаша Украина деп. Менин өлүмүмө запись менин өлүмүмө Путин күнөөлүү деп эсептегиле деп. Мен муну менен эмнени айткым келген? Эркин жапжакшынакай эле Кыргызстандын бир жараны Путиндин агрессордук саясатынын кесепетинен өлбөш керек. Силер каршылык билдиргиле. Бардык жерге тынчтык керек. Биз эркин элбиз. Анан тиги сырткы агрессорлор, колониалдык саясат жүргүзгөн авторитардык режимдеги өзүн улуу мамлекетте деп эсептеген өлкөнүн бир башчысы келип жок эле жерден бомба таштаса, момдай болот деген маанини айткым келген. Силер чыккан үчүн Орусияда мигранттарыбыз жумушсуз калып атат, иштен айдалып атат, ачка калып атат дегендерге пикириңиз кандай? Жогорку жакта отурган чиновниктер эмне ооздорун ачып отурат? Алардын балдары Европада. Жөнөкөй карапайым адамдардын балдары Орусияда эми аларды мен шылдың дагым келбейт. Көбүнчө тейлөө тармагында шыпырып, же болбосо ар кандай жеңил желпи жумуштарда иштеп жүрөт. Завод фабрикаларда иштегендер бар. Орустар акмак болбосо, кечиргиле. Ошол Орусиянын экономикасына зор салым менен кошуп, бир гана орус эмес, өзүнүн ата журтундагы ата энесин дагы багып аткандарга таазим этип сыйлаш керек, аларды кайта баспырлабай. Мына авторитардык режим деген аякта мигранттардын арасында менден да мыкты инилерим, карындаштарым бар. Орустарга керек болсо лекцияны окуйт, каерде укугу бузулуп атат. Бирок аякта бардыгы тыюу салынган. Айтсаң кетирет, кара тизмеге салат, же болбосо жумуштан чыгарып ийет. Мына ошондой чектөө, ошондой улутчулдук туура эмес саясаттын азабын тартса дагы унчукпай кайра эрктүү кайраттан иштеп жүргөн мигрант ага инилериме, карындаштарыма миң мертебе таазим. Таазим болгондо да бирок өтө эле силер аларга кул болбогулачы. Кеп акчада эмес, силер өзүңөрдүн тиги ар намысыңар сактагыла. Кыргызстанда деле оокат бар. Орусияда кылган жумушту биякта деле кыласыңар. Эмне үчүн аяка эле тиги мындай кадалып каласыңар? Токтоткула. Анан эгерде жок иштей беребиз, биз каалаган жерде айткыла, деди МИДке, жогорку кеңешке кат кабарларды жөнөткүлө. Өзүңөрдүн укугуңарды тепселетпегиле, айткыла, чыккыла. Ошо Путинге деле жазгыла. Сен эркин сөз сүйлөгөнүң үчүн дароо эле тиги аткылап кескилеши мүмкүн эмес да. Аякта дагы мемориал деген адам укуктарын коргоо боюнча белгилүү бир уюм бар. Ошол жака кайрылып, укуктар кандай тепселенип атат, кимдер бузуп атат. Жөн эле кайгырып эле тиги Facebook баракчасында айтып коюп жүрө бербей, күрөшкүлө ар намыс үчүн, өзүңөрдүн укугуңар үчүн. Такыр эле болбойбу? Авторитардык режим, улутчулдук саясат, колониалдык саясатты тиги колдогон Путинге корголбой, өз мекениңерге келгиле. Кыргызстан кантип эле өзүңөрдүн элиңерде, жериңерде мындай күнүмдүк жок дегенде тиричилик кылганга жумуш таппасын. Келгиле. Канчалаган жерлер турат. Тиги чүйдө, Сарыөзөн чүйдө, камыш базы эле. Дыйканчылык боюнча иштейбиз. Түрдүү идеяларды эметебиз. Ар кандай долбоорлор бар. Инвесторлор менен биригип кызматташып иштеп, сонун бир долбоорлорду жазып сунуштагыла эл аралык уюмдарга. Кайрылгыла. Колуңардан келет. Анан жөн эле Россияга барып иштесек, көп акчада, кеп акчада эмес, кеп биринчи адамдык парасатта, сенин эркиндигиңде, сенин атуулдук парызыңда. Анан тияка барып эле жөндөн жөн эле мигрант атка конбогула. Эмне үчүн силер бир эле Россияны эметесиңер? Жылгыла нары карай,
Европага. Тил билгендер көп. Аңгыл тилинде, француз тилинде сайрагандар бар. Мен билем бир азамат мындай сыртынан тааныш жигиттерди. Бу жерде жүрүшкөн, окунуп өтүштү, айлыктар азыраак, бирок кандайдыр бир жолдорун таап, Европага чейин азыр анда-санда сүйлөшүп турабыз. Жакшы байке. Ошон үчүн ыйлабагыла эч убакта өзүңөрдү батынтпагыла. Эрктүү болгула, тилди үйрөнгүлө, анан бир эле Орусияны карап жүрбөй, Чехия, Прага тияка, Америкага чейин баргыла. Жол ачык. Сиз көргүңүз келген эң мыкты Кыргызстан кандай болушу керек? Кыргызстанбы? Кыргызстандагы ар бир жаран мыйзамдарды сыйлаган, маданияттуу мыйзамга гана баш ийген, конституцияны ыйык туткан, конституцияны жанагы манасты кандай айтабыз? Ошо конституциянын ар бир статьясына таянып иш аракет кылган, өзүнүн укугун, өзүнүн эркиндигин чектебеген, оюн эркин айткан билимдүү, колдон келсе маданияттуу кыргызстандык болуш керек.